Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Көпчүлүк сурап жаткан Турциядан кантип товар алдырсам болот деп. Мына ошол Мериямдын өзү менен сүйлөшүп, сиздерге жооп алып берейин дедим. Мериям, кандайсың? Өзүңдү тааныштырып кетсең? Мен Meryem, 25 жашындамын мен. Бизнес кылып атам, италият, ихражат. Силерде? Импорт, экспорт дейт бизде. 23 жашымдан бери кылып атамын. Андан мурда башка жерлерде иштегенмин. Анан өзүм кандай эле иш кылайын деп ишти баштадым. Бул жактан Алманияга биз фасоль жөнөттүк. Башка нерселер дагы жөнөтүп атабыз. Эми Кыргызстанга баштадык. Бир эки жолу жөнөттүк. Эми бүгүн дагы заказдар өтө көп. Ушундай, дагы эмне сурооңор бар? Турциядан чыккан товарларды Кыргызстанга, Россия, Германияга жөнөтөт. Жана дагы ошол жактан дагы товар алат. Мисалы, кандай товарларды алдың? Кыргызстандан фасоль алдык биз. Кыргызстандан фасоль алдык. Россияга жөнөттүк, албадык Россиядан еще. Алмания, Аврупадан алып жөнөтүп атабыз. Жана жүн деп айтып калдыңыз. Койдун жүнү, койдун ак жүнү, аны Китайга жөнөтүп атабыз биз. Китай менен иш кылып атабыз. Кыскасы, сизде чыгара турган товар болсо, же болбосо бул жактан товар алдырам десеңиз, Мериямга кайрылсаңыз болот. Мунун атайын ушул Турциядан ачылган фирмасы бар. Эмне деген? МБЖ деген фирмасы бар. Мамлекеттик документи бар. Мындайча айтканда, любой товарды чыгарып киргизе алат. Кандай товарларды жөнөтө аласың Кыргызстанга, ошолор боюнча айтып кетсең? Кыргызстанга ар нерсе жөнөтө алам мен. Кийим, постель, ошо кие турган, иштете турган идиш. Дагы кандай товардар азыр ойго келбей атат. Ушу заказга карай ар нерсе чыгара турган небиз бар биздин. Фирманы ошого караштуу ачканбыз биз. Биздин фирма ресми, ошону дагы айтып кетсең. Ресми дегенде, мамлекеттик деңгээлде уже документ бар, катталган да. Эгер сиздер соода саттык менен иштейм десеңиздер, Мериямга кайрылыңыздар. Түркчө, кыргызча, өзбекче билет. Мына ушул тилди билсеңиздер, өзүңүздөр кайрылсаңыздар болот. Номерин жазып коем, стористе дагы ссылка койдум. Ошондой эле мына ушул видеонун астына дагы номерин коюп коем. Өзү менен инстаграмына, WhatsApp номерине байланышсаңыздар болот.